Өсөр эл өзүн сыйлайт. Ошондуктан ата мекен эл алдындагы ыйык парзын, өз милдеттерин татыктуу аркалап келе жаткан замандаштарыбыздын эмгегин баалай барктай билели. Мындай пикирин өлкө башчы Садыр Жапаров Ал Арча мамлекеттик резиденциясынын Эне сай конок үйүндө мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде сүйлөп жатып билдирди. Албетте журт кадырлаган, эл сыйлаган инсандарыбыз көп. Алар эл арасында сый урматтын үстүндө болгону менен мамлекет тарабынан да эмгегин баалоо, кадырын көтөрүү негизги милдет. Алтынды дат баспайт дегендей, албетте мындай журт кадырлаган инсандарыбыз ансыз деле элдин сый урматынын үстүндө. Биз болгону атын атаса куту сүйүнөт деп, мамлекет тарабынан белгиленген эң жогорку даражалуу сыйлыктар менен алардын эмгегин белгилөө милдетибизди аткарып жатабыз. Себеби мамлекеттүүлүктү чыңдоого, элдин биримдигин бекемдөөгө салым кошкон эмгектери эл оозуна алынып, көпчүлүк атын атап, сый урмат көрсөткөн инсандарды учурунда баалап барктоо, улуттук рухту даңктоого багытталган мамлекеттик саясат болуп эсептелет. Калайкал сый көрсөтүп, эл арасында аброю жогору өлкөнүн өнүгүүсүнө, мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө ар тараптан салым кошкон инсандар арбын болгону менен алардын көзү тирүүсүндө барталбаган өкүнүчтүү. Бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземинде ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы 5 адамга ыйгарылса, белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев менен коомдук саясий мамлекеттик ишмер Арстемек Дүйшеевке арналган сыйлыктар алардын жакындарына берилди. Дал ушул жогорку даражалуу наамга татыктуу болгон калган 3 инсан тууралуу өлкө башы кенен кесир токтолуп, Медеткан Шеримкулов менен Апаз Жумагуловдун басып өткөн жолу эмгеги бүгүнкү муунга үлгү экендигин билдирди. Ал эми коомчулуктун ар кандай бүдөмүк пикирин жараткан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке жогорку даражалуу сыйлыкты ыйгарып жаткандыгынын төркүнүндө президент өзү түшүндүрдү. Анткени 12 жыл илгери түштүктө болгон июн коогалаңында бир канча адамдын өмүрүн сактап, кан күйгөн жаңжалдын арасында элди токтотууга барган эрдигинен тарта бүгүнкүгө чейин мамлекет үчүн аткарган иштери арбын экен. Өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта аламын. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттерин көз жаздымда калтырууга болбойт. Бирок бул сыйлыкты кайсы бир мезгилде аларын, сыйлыктын тарыхын эл жакшы билерин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү да баамдап, сезип жүрүптүр. Болгону көзү тирүүсүндө аларына ишеним артпай келген. Тарых өз баасын берип, эл баатыр болуу шыбагасын насип эткени менен чоң жоопкерчилик артылып отурат дейт. Бул сыйлык биздин ушу өмүр өткөндөн кийин берилет деп ойлогон элем да. Бирок мына азыр берилди. 10-12 жылдан кийин берилип отурат. Себеби дегенде бул сыйлыкты алуунун тарыхын 100 миңдеген адамдар көп болгон, чоң окуялар болгон. Бул нерсе унутулуп кетиши мүмкүн эмес эле. Ошондуктан тарых акыры кайталанып, тарых өзүнүн баасын берди деген ойдомун. Бирок ошол эле кезде биздин алдыбызга өтө чоң жоопкерчилик илинип атат. Биз мамлекетибиздин коопсуздук камсыз кылуу үчүн мындан ары дагы жигердүү кызмат кылып, элибиздин, журтубуздун келечегин аныктоого милдеттүүбүз деп эсептеймин. Эчен жыл чыгармачылык талаада талбай эмгектенип, элге өнөр тартуулаган кыргыз эл артисти Каныке Эралиева бүгүнкү сыйлык тапшыруу салтанатында даңк ордени менен сыйланды. Маданият өкүлдөрү, чыгармачыл инсандар өнөр артынан талбай эмгектенсе, эртедир кеч мээнеттин үзүрү кайтат деп билет. Бүгүн көп жылдык эмгектин натыйжасын көрүп атам деген эл артисти көптөгөн кесиптештери сыйлык алып жатканына кубанып турганын билдирди. Чыгармачыл адам үчүн эмгектин акыбети кайткандан өтө өр кубаныч жок. Чыгармачыл адамдар эчтеке карай бир гана чыгармачылыгы менен алек болуп, бүт жан дүйнөсү менен берилип иштесе, токтобой да. Ошо ийгиликке жетет го деп ойлойм. Мен азыр да жүрүп отуруп ойлонуп атам. Канча жылдардан бери иштеп аткан эмгегибиздин үзүрүн эми көрүп атабыз. Биздин президентке, биздин ушул эмгегибизди баалаган бүт бардык инсандарга, элибизге рахмат айткым келет. Мамлекеттик жогорку сыйлыктар улуу муунга эле эмес, жаштарга да берилди. Президенттин ардак грамотасын алууга келген белгилүү ырчы Кенже Көбөкова чыгармачыл адамдар үчүн мындай сыйлоо, колдоолор мотивация болот дейт. Дагы да эргүү алып, жоопкерчилик жүктөлгөндөй сезилет экен. Сыйлык чыгармачыл инсанга өтө бул стимул болот да.
дагы алдыга жакшы чыгармаларды жаратайын, жакшы иштерди жасайын депчи. Биздин ошол айрыкча чыгармачыл адамдар ушундай бир колдоого, ушу мамлекеттин колдоосу бул аябай өбөлгө болот да. Элдин колдоосу, мамлекетибиздин ажообуздун колдоосу бул мен үчүн дагы бир тепкичке ушундай бир көтөрдү десем болот да. Маданият өкүлдөрүнөн тышкары катардагы дарыгер, мугалимдер, прокуратура, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү да бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземинде көз жазымда калган жок. 35 жылдан ашык убакыттан бери агартуу тармагында эмгектенген Арабаев атындагы жогорку окуу жайынын биринчи проректору Айгүл Абдыраева быйыл билим берүү тармагына олуттуу көңүл бурулуп, маянаны эле эмес мугалимдердин аброюна жогорулатып жаткандыгын билдирди. Келечек муунду тарбиялаган агартуучулар үчүн мындай колдоолор ишине дем берип, дагы да шыктануусуна өбөлгү болот. Бул сыйлыкты алыш менен жоопкерчилик дагы кошо биздин мойнубузга артылып жатат. Албетте биз баягы сыйлыкты алып тынчып калбайбыз. Ушул менен дагы биз ушул дагы мындан ары дагы болгон эмгегибизди билим берүү тармагына дагы талбай жумшайбыз деген ишеничтемин. Бул ирет жалпы жонунан 300дөн ашуун өз тармагына өзгөчөлөнгөн инсандарына, кесип ээлерине ар кандай даражадагы мамлекеттик жогорку сыйлыктар ыйгарылды. Шекер Сатыбалый, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Кыргызстандын өсүп өнүшүнө салым кошо турган мындан аркы ийгилигиңиздерге чогуу бололу. Бар болуңуздар.